Быйылкы жылы Балыкчы шаарына жылуулук 29 октябрдан тарта бериле баштаган. Кыш мезгилинде жылуулук берүү үзгүлтүккө учурабаш үчүн алдын ала аракеттер көрүлүп, отун, көмүр менен жетишерлик камсыздалган. Биздин шаарыбыздын тургундарына жылуулук кандай берилип жаткандыгын жеринде көрүү боюнча кыдырып өз көзүбүз менен тиешелүү иштерди сунуштап аткаруу боюнча тапшырмаларды берип, кемчиликтер болсо жеринде табыш иштерин жүргүзүп жатабыз. Азыр жылуулук жана от казандар толук кандуу берилип иштеп жатат. Бүгүнкү күнгө отундун дайындыгы боюнча электр энергия, көмүр, мазут үзгүлтүксүз берилип жатат. Мазут отунун дайындыгы боюнча 485 тонна келип түшкөн. Көмүр отуну боюнча 1000 тонна келип түшкөн. Бул дагы мазут келип буюрса жума сайын, күн сайын келип атат, Кудайым буюрса. 2024 жылдын эсебинен шаар боюнча 9 көп кабаттуу үй, 2 социалдык объект борбордук жылуулук системасына кошулду. Алардын бири Green City жоопкерчилиги чектелген коому. Жылуулук муниципалдык ишканасы биздин кеңсени толугу менен борбордук жылуулук системасына кошкон. Азыркы күндө кеңсенин ичинде жылуулук аябай жакшы берилип атат. Бирдей температурада, баягы кышында ыңгайлуу жылуу кеңседе иштеш биз үчүн дагы. Анан учурдан пайдаланып ушул Балыкчы шаардык жылуулук муниципалдык ишканасына терең ыраазычылык билгизип кетебиз. Жылуулук ишканасынын кызматкерлери бардык отканаларды кыдырып, кышка камалга менен таанышышты. Отказандардын абалын көрүп, көп кабаттуу үйдүн жашоочулары менен пикир алышышты. Абдан жакшы жылып атат чындыгында. Жылуу үйлөрүбүз өзүбүз дагы аракет кылып ошо подвалдан бери жылуулап баарын жылуулап атабыз. Эми подъездибиз дагы жылуу болсун деп эшиктердин баарын уже кодовый замок койдурдук, баарын уже текшерип өзүбүз да контролдоп туруп атабыз. Иш-чарада жылуулук ишканасынын карамагындагы отканалардын, жылытуу тутумдарынын иштеши жана социалдык мекемелердин жылуулугу боюнча маалымат берилип, кышка көрүлгөн камылга толугу менен текшерилди. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары.